Зинақан Пасаңова. Ақ шула. Аңгеме. Апам Амиранын елесіне. Чығарманы оқыған, аудиолаштырған Эрнест Қияс. Апаң қату кесел, тез кел деп, екі сөз жазылған алақандай қағаз Патиланың қолына кечпешимде тиді. Аны оштон каттоочу акыркы автобуста келгендер таштап өтүштү. Бул айылга алыс жууктан той аштын, өлүм жетимдин кабары көбүнчө ушул автобус менен жетип келатат. Ал үчүн чоң шаардын кымгут автобекетинин бир четинен Сабай деген кыштакка жөнөп жаткан автобуска чыгып, "Мына бул кагазды баланча дегенге берип койгула" деген сөз эле жетишет. Мындай аманаттар асти жоголбойт. Патила үч бүктөм кагазды ачып окуй электеле өңү кубарып, эси ой түштү. Мындан жарым жыл мурдада күйөөсүнүн жол кырсыгынан каза болгонун кабарлаган ушундай үч бүктөм кагазды кечпешимде алган. Оюна дароо жамандык кетти. Апам? Шаарда өзү жалгыз жашоочу карыган апасынан башка жакыны жок эле. Кагазды ачууга чамасы келбей, ичинен жалына кетти. Айланайын Кудай, мени дагы шордотпа. Мен бейбактая. Бирок чоң Кудай да аны тагдырдын ташбоор буйругунан сактап кала албаптыр. Апаң катуу кесел. Бул суук кабарды окуру менен жер силкинип, үстүнө тоогулап түшкөнсүдө. Жүрөгүн куушуруп, нес кылган коркунучтан көз жашы да чыккан жок. Апасы. Ош шаарында жашоочу апасын акыркы жолу ноябрдын башында көргөн эле. Ошондон бир күн мурун капыстан кар улуу жаап, суукка үйүр ал элек адамдардын шаштысын кетирген. Күйөөсүнүн күйүтүнөн баш көтөрө элек Патила отун суусун камдай электе бир күндүн ичинде кыш түштү. Сөөктөн өткөн муздак үйүндө 4 жашар уулун төшөккө тунчулап, аргасы куруп олтура бериптир. Оор карга чөмүлгөн айылда жан адам жоктой тунжурайт. Түш ой короонун жыгач эшиги кыйчылдап, шарпа угулгандай болду. Терезеден караса апасы жыгач жүктөлгөн кол арабаны дарбазадан киргизе албай жатыптыр. Чуркап чыккан Патила өкөлөп, үйүндөбөй бир топ машакат менен короого киргизишти. Апасы үйгө кирип буту колун жазып отургандан кийин гана келишинин жайын угузган. Кече эрте менен турсам эле кар жаап коюптур. Отун суусу жок, жаш баласы менен кантты экен деп, сен ойлоп заманам курулуп кетти. Алма бактан 3 түп дарак калды эле. Ошону кечке кыйып жарып, бүгүн таңзарлап арабага жүктөп жөнөй бердим. Машина жалдайын десем, бир мынчаны айтышат. Ого пул кайдан? Эгем жар болуп мынтип кыбырасам да жетип алдым деген кыйналганына да кайыл болуп. Көңүлү күйүттүү отурган Патила муну укканда өксүп ыйлап жиберген. Күйөөсүнүн орду жоктолуп, карыган апасына күнү түшүп калганына жаны кейип ыйлады. Ага боор ачып, күнчүлүк жолдо кыйналып отун ап келген апасын аяп ыйлады. Эне да ага кошулуп үнсүз жашып турган. Эртеси боюн көтөрө албай эзилип калыптыр. Кызынын үйүндө 2 күн зорго түнөдү. 3-чү күнү тоокторум ачка калды деп шаарына шашылган. Кайтарында короодон 10 кадамдай узагандан кийин түтпөй кеттиби, кайрылып олтура калып батасын дагы берген. Ошол бойдон апасын көрө элек. Патила эс учун жыйгандан кийин шашылып калды. Шаарга тез жетиш керек. Мүмкүн али кеч эместир. Дарыланса айыгып кетер. Ушул ийне көзүндөй үлпүлдөгөн үмүт аны кармалтатып коңшусунун үйүнө эбелектей учуруп барды. Орто жаш эрди катын чакан бөлмөнүн ортосунда коюлган темир печкени бала чакалары менен тегеректешип, бейгам тамылжып отурушуптур. Как отун жагылган печке гүлдөп ысык күйүп жатат. Кары улуу кыштын кечинде өзү менен өзү болуп, күн кечкиртишип олтурган үй бүлөнүн бейгам турмушу Патиланын көңүл дартын ан сайын күчөтүп ийди. Өзүнүн адыркы кайгысын, эркеги жок берекеси учкан үйүн, жесир жашоосун, уулунун эми атасыз өсөрүн муң гана ойлоду. Анын өң алеттен кеткен өңүн сестей карап калган үйдүн эркеги чочуй сурады. "О, кел келиним,
Tınçılıkpı? Aba, apam katı oruvatpır. Adır kagaz geldi. Tez barbasam bolboyt. Maşinеңiz menen жеткирип коюңузчу. Жаман зарыгып турам. Ка бечара дешип, эрди катын каралуу келиндин башына дагы мүшкүл түшкөнүнө кейип кепчип алышты. Анан жубата сүйлөштү. Кой капа болбо. Ысык жан эмеспи? Кичине таба айнып калгандыр. Кемпир али чыйрак, жамандыкка жоруба. Сөз арасында эмне дейсиң дегенсип, үйдүн аялы алдыртан эринтиктейт. Бел курун, маасысын чечип беймарал жайланша отурган эркек көздөрүн эки аялдан тең ала качып буйдалып калды. Ысык печкенин табына кактанып отурган жылуу ордунан козголгусу келбегени байкалат. Ыңгыранып терезени карады. Көгүм коюланып кирип келаткан. Кап келиним, машинем бузук эле да. Орто жолго барганда жүрбөй түнү талаада калбайлы. Саарлап жеткирем, мейлиби? Айланайын, деди коңшусу айыпкер үн менен. Мейли, Патила мукурагандай шыбырап айтты. Андан башка эмне демек эле? Көчөгө чыкканда дагы кимдин машинасы бар экенин эстеп карайлап туруп калды. Көңүлүнө ылайык эч ким илинбеди. Күйөөсүнө туугандык жайы бар жакын коңшусунан шагы сынган келин дагы бирөөдөн суранышка даган жок. Үйүн көздөй аргасы куруй илки басып келатты. Бая артынан ыйлап ээрчип калган уулу босогодо бышактап туруптур. Анын ыйы Патиланын таштай түлгөн жүрөгүн бошотуп ийди. Уулун бооруна кыса кучактап алып буркурап, бооздоп ыйлады. Кымындай болсо да ал ыйлап алар, кайгымын бөлүшөр бир жан бар турбайбы? Өз боорунан жарылган балапан дене кучагына толуп, кадимкидей эш болуп турду. Ыйлап жатып ушул уулу торолуп, муун жүнү каткыча турмуштун бардык соккусуна солк этпей чыдашка милдеткер экендигин ойлоду. Ушул ойго чыйралдыбы, же ичи бөксөрүп, баласынын демине жылый түштүбү? Келин көп бошошпой калды. Эс акылын жыйнап, эмне кылсам деп өзүнөн өзү акыл салды. Эми бир гана арга бар. Жөө кете бериш керек. Шаарга чейинки жолду көңүлүндө чамалап көрсө, тынбай басса 4-5 саатта кирип баргыдай. Уулун ойлогондо ичи ириле түшүп, кайра көтөрүп алам деп кайраттанды. Күйөөсүнүн ичигин кийет да койуна катып алат. Карыган апасы деле ооруксан жанына карабай, ошончо жолдон арабаны отун менен жөө түртүп келбедиби? Муну эстегенде келиндин көздөрү ачыла түштү. Болду, тобокел, жөнөдү. Колуна тийген биринекин кийимин акчасын алды да үйүнөн чыкканча шашты. Тайнеме барабызбы? Деп сүйүнүп кетти уулу. Ал эс тартканы шаар тарапка көп каттаган шагылдуу таш жолду таанып алды. Көп кабаттуу үйлөрү бар кымкут шаарда жашаган тайенесинин жашоосу ага ажайып сезилчү. Ооба уулум, тайнең ооруп жаттыр. Барып келели, деди Патила жетегинде тың басып келаткан уулуна кубана карап. Киши болот деген ушу. Күндүзү ылымта тийген күнгө нымшый түшкөн жолдун кары кечки суукка кайра тысырая тоңуп, басканга оңой болуп калыптыр. Кайра ооруп атат? Мен өөп койсом сакайып калабы? Деди бала өз сөзүнө өзү ишенип. Ошентип уулум, тилегеңден айланайын сен. Тайнең бизди көрүп эле сакая түшөт. Келин караңгыда эң жолду шоокум кылысы келип, баланын ою менен боло сүйлөшүп баратты. Жол али айылдан сурулуп чыга эле. Карга көмүлгөн айылдын чачырандуу оттору айсыз караңгы түндү тешип өтүп, тээ алыстан муздак жылтылдайт. Жаңы кардын агыш жарыгы жолдун дугун дааналап көрсөтүп турду. Эне бала үйлөрүн жагылган отторун караңгылып, түндү жаңыртак оорашып келатышты. Патилланын уулу менен биринчи жолу баласын утпай каадалуу сүйлөшкөнү да ушу. Аны тайенеси жөнүндө улам сүрөмөлөп айттырып, өзү да айтып берип, сөздөрү түгөнгүдөй эмес. Апасы жөнүндө уулуна айтып бере тургандары ушунчалык көп экен. Көкүрөгүнө батпай өрөпкүп чыкты. Өзү болсо энесине көрсөт элек ызааты, айт элек жылуу сөздөр үчүн өкүнүп өксүгөн сезимге кабылды. Бүгүн болбосо эртең айтармын. Бүгүн болбосо эртең көңүлүн алармын деп камырабай жүрө бериптир. Мына эми апасынан түбөлүккө айрылуу коркунучу гана анын кадырын чындап туйгузуп жатат. Жакын адамыңдан жылуу мамилеңди аябай, көңүлүн тоё сыйлап, алпештей жүрбөсөң, андан ажырап калганда ачуу арман болорун
Güyösünün ölümünden keyin düşüngön. Эми apasına da oşentige ülgürbey kalabı. Handa Pattila'nın armanı köp bolor. Uşinti vattin kılıp ökünüştü oylorgo ezile uğulun gez tiktep alat. Balası da kaçan özün joktop kadırına jeter eken. Eneni tuyu erkekterde kaçan kantip gelerin kim bilsin. Aileme ayaldar özü birinci jolu törөгöndө apaların esteşet. Patilla da can teri gelip tolgo tartkanda haylan ayın apam ay, sen de men uşintip azap çekip töredin bele de uylagan. Keyin bala bagı tүйшүгүнөн kıynalgan uçurlarda öz enesinin mehnetine başkaça göz karaş menen karap, kayra ırazılık menen estep жүрdü. Anın üstüne apası bir gana kızım dep jaşaptır. Patilla erте göz jumgan apaсын çala bulagana bilet. Жалгыз kızın azıtpay bagam dep apası baykuştun kıl bagаны kalbады. Kiyim tigүү fabrikasında gerelden geçke iştep gelip tünü göz mayın korotup үйdө teget. Dem alış, mayram, şan şököt degendi bilçemez. Anın tırışıp жүрүp tapkаны ekөөнүн turmuşuna zorgo öp çap jetet. Oşondon bu Patilla jupunu basmırt östü. Institutta okup жүрүp özüne okşoş kembagal jetim balaga turmuşka çıktı. Ekөөнүn tiriligi эми уланып baratkanda güyösүнөн ayrılıp kara giydi. Anan kaydan жүрүp apasынын эмгегин актагыдай bolsun. Balasının arışına karamalap gelin jay kelatty. Göңүлүн udurgutkan ысык muzdak oylordan beti alı olup güyüp çıgıptır. Da kança jol жүрөрүn oylоштон жүрөксүйt. Жер өңүтүнөн gana kaerde kelatkanын baamdap koyot. Antip mentip kıvırap olturuşup айылдын etegine dagы çıgıp kalışıptır. Айыл çetindegi tooluk döbönü aylansa ele üylördün jarıktары öçöt. Andan ары ak bordun tumşuguna çeyin et bışımdığı en jol jatat. Patilanın жүрөгүнүн üçün algan uşul aralık ele. Jol tumşuğa jetkençe kalın çuçurkanaklуу saydı eski görüstönde aralap ötüp, koktu golottorgo girip çıgıp iğrengdep, ulam ördep kete beret. Ak bordun tuğırına çıkkandan keyin gana şaar görüne başlayt. Andan ары jolda ıldı iştap baskanga oňoý bolmak. Patila tumşuğa epdep jetip alsam dep gözdörü çaçırap ketdi. Uğulunun buttары çalıştap baya ele çarçay başlagan. Aga жүрögi oğursa da sözgö alaksatıp güç menen jetilep kelatty. Götörü turgany wagt ali aldı da. Çıda oğlum deyt içinden say sögü sızdap. Bul senin birinci kıyınçılığındır. Bilip koy. Turmuştan hiç kaçan ırayım gütpö. Al senin balalığınga, жалgыздığınga, beýgün ölüňge garabayt. Anın boron çapkından sen de kutula albaysın. Turmuşta çıdagan jeňet. Oğlum, sen uşunu düşüngüçö er jetip adam bolguça maga Kuday güç kuwat berseken. Men barda alımdın jetişinçe kanatıma kalkalap durarmın. Bala enenin жүрөгүндөгү bul uygu tuygunu tuybay, bıtıygan alakandarının anın goldoruna işeniştүү katıp alıp, eş nerseden kam jebey tıpıldap kelatty. Toголок döbönü aylanışkandan keyin aylı görünböy jeteleşken ene balany kapkara tün orup kaldı. Jol jetindegi dodolongon kar gürtküsünөн ары eş nerse görünböýt. Jar boylop ketken jolgo saydagı sunun şokumu bemaral jetip, an sayın tündün sürün arttırıp iydi. Demin içine algan Patila korkkonun jeňiş üçün uğulun götörüp aldı. Çarça uykusu gelgen bala tondun içine girer menen badany jılıp talykşy düştü. Tünkü joldu sonurkagany baya ele tarkagan. Emi apasının gökürögüne başın jölöp tatlı uykuga aldırıp baratat. Enenin kuçağı memiretip darı öyle bışılda uhtap ketdi. Patila uğulunun salmagına oorloşgon jok. Kayra anın jıpar jıtına göңülü toyup demdene bastı. Uğulun götürgöndü murda ele jakşı görçü. Çoňoýup kalsa dele ataylap kede götürüp alat. Özünün kan jandan jaralgan uşul kiçinekey jandy götörse kuwattana düşöt. Anın bul kılığına güýösü da gülüp kalçı ele. Balasına içi eljirey alaksy kılgan gelin eski görüştöndön ötüp ketkenini da tuygan jok. Emi ör baştalat. Jol biýiktegen sayın bet aldıdan sokkan şamal güçödü. Okta olup gelip gökürökten türtüp ötken şamal Patilany artka sürüp taştoçuday bolat. Aga karşı ilgerleyim dep jatıp butlarının da al güçü kete başladı. Jüröksüy düşkön gelindin esi dartı. Ak borgo esen aman jetiş bolup
ошого oyun топтоп күчүн үрөп жатып, коркуудай эсинен чыгып кетти. Жаны кетип талыган буттары кээде чалыштай түшөт. Уулун көтөргөн колдору да уюп түштү. Чымырап ысып сыздаган колдорун кичине копшоп алгысы келсе да, кыймылдаткан жок. Баласынын уйкусун аяды. Жылуу койнунда тердеп тепчип уктаган бойдон жол азабын билбей көрбөй калсын деди. Анын үстүнө уулу ойгонсо, аны менен коошар болуп сүйлөшкөнгө дарманы жеткиде эмес. Билектешип кармашкан колу барган сайын жылмышып чыгып кетчүдөй болуп, ооруп, жанын көзүнө көрсөтөт. Бирок чыдап баратты. Колдорун жазып жибербөөгө кудурети кантип жеткенине өзү да таң. Бул кыйналганы көзүндө апасынын ушул жол менен жөө араба түртүп өткөнүн кайрадан эстетти. Ошондо апасын аяп ыйлаганы кеп эмес экен. Энесинин отун алып келатып, чеккен азабын азыр гана чындап туюп билип жатат. Апасы да Акбордун аркы жагынан зылдай оор жүктү жанын оозуна тиштеп эле түртүп чыккандыр. Оорукчан кары кемпирди ошондой кыйноого эмне мажбур кылды экен? Отун суусу тоңуп отурган кызы менен небереси көз алдынан кетпей, өлөр мандыгына салып эле жүрүп отурдубу? Кеп ичине кирип, арабанын дөңгөлөгүнө оролошуп, мазасын алган улуу карды кар капшылеп ыйлагандыр. Ошондо апамды көргөндөр болду экен деген ой келди Патилага. Күндүзү бул жолдон каттаган машинелер үзүлбөйт. Араба артында сүйрөлгөн кемпирге боору ачыган эч ким чыкпадыбы? Же кайра жиндиби дешип мазактап өтүштүбү? Ал күчтөн тайса да арабаны кое бербей, сендиректеген апасынын элеси көз алдында туруп алды. Алсыраган денеси, сыздаган булчуңдары өзүнүкү эмес эле апасыныкындай элестеп, ан сайын жаны кыйналып кетти. Энтигип аба жетпей, оозу туздаамданат. Кичине олтуруп тыным алсам дегенде эки көзү төрт. Бирок олтуруп кайра тура албай калбайын деп, коркконунан бар күчүн жыйнап алдыга ынтыла берди. Айсыз караңгы түн коюулангандан коюуланды. Караңгылыкка тумчуккан келин эч болбосо бир жылдызды көрөрмүн деген үмүттө улам чалкалап карап коет. Карамтыл булут туташ каптаган асмандын жылчык жок түнөргөнү жазылбады. Бүркөө асман Патилланын жүрөгүндөгү дүрбөлөңдү ан сайын күчөттү. Калың кар жаманып дүпүйүп жаткан тоонун караандарын, карайынкы жарларды, сел жууп коо болуп калган колотторду сестейип карап өтөт. Сабай айылына келин болуп келгени бул жол менен машинеде көп жолу каттаса да, түнү көзүнө жат көрүнүп турду. Тумшукка чейин да канча калды экен. Деми кыстыгып чалыштаган келин улам бир коктудан чыгып бурулушка келгенде Акборбу деп сүйүнүп кетет. Бул үмүтү алдамчы болуп чыкканда ан сайын дарманы куруп алсырап жатты. Кез-кез уулунун демин тыңшап, жүзүнөн жыттап коет. Көтөрүп кыйналса да, ушул баласы түнкү ээн жолдо карам болуп баратпайбы? Талчыбык келин кезинде өлүмдү, кайгыны, жалгыздыкты башынан өткөргөн Патилла баласына кадимкидей таянып калган экен. Бул перзентинин өзүнөн башка паанасы жок. Ээн үйдө көзү чачырап жаткан апасынын да күйөрү өзү. Ушуну ойлогондо алкымын бууган көз жашын улам ары күчтөп жутуп коет. Кичине бошосо эле армандуу ыйы көкүрөгүн селдей каптап кеткидей. Ыйга алдырсам баса албай куруп калбайын деп, жол бою тиштенип араң келатат. Оозу кургап баш айланган Патилла бир окумда бетине чабылган кар аралаш ызгар шамалдан көздөрү ачыла түштү. Бул башкача шамал эле. Ачык эшиктен жулунуп киргендей карды тозоңдотуп, чачып атырылган бойдон келиндин этек башын ай буйга койбой жулмалап ийди. Баласынын бетин калкалап токтой калган Патиланын көздөрүнө үйдөй чоң таш урунду. Көргөн көзүнө ишенбей, көздөрүн пардап дагы тиктеди. Ак таш, деди анан сүйүнүчтүү шуурап. Акбордун тумшугунда жатуучу ак ташты даана тааныды. Кубанычтан чарчаганда унутуп тирире түшкөн келин көкүрөгүн толтуруп шамалдан жутуп алды. Акыры Акборго жетиптир да. Анда неге шаар көрүнбөйт деп кайра камыга түштү. Шашылып 3-4 кадам баскандан кийин тээ түзөңдөн оттору деңиздей чалкыган шаардын карааны жаркырап чыга келди. Патиллага түн жарый түшкөнсүдө. Теңселе басып барып, ак таштын урчугуна отурду.
эки көзүн шаардан албай кадала тиктеп, сансыз оттордун ичинен апасынын үйүнүн жарыгын издеди. Ал сөзсүз күйүп тургандай туюлду. Тирүүлүктүн ошол жайнаган отторунун ичинен апасынын жашоо жылдызы биротоло өчүп каларына жүрөгү ынанган жок. «Чыда, аба, мен сага баратам» деп ичинен чыңырып алды. Патила тумшуктун шамалына сергип, тери кургагыча бир аз отурду. Мындан аркы жолго аз да болсо күч топтоп албаса болбойт. Ошко чейин дагы бир топ бар. Бирок эми коркпойт. Эң кыйыны артта калды. Ошончо жолду чыдап эле басып өткөнүнө ишенбегенсип, арт жагын карады. Калдайган түрү суук кара түн Патиланы колдон чыгарып жибергенине өкүнгөндөй үңүрөйөт. Капысынан кош ак шоола түндүн тээ түпкүрүнөн жарк этип чагыла түштү. «Көрүмчү» деп жүрөгү болк эте түштү келиндин. Көз токтотуп караса, машиненин жарыгы экен. Балбылдаган кош жарык кимдир бирөөнү издегендей кокту колотторду тинткилеп, жай жылып келатты. Патила коңшусун эстеди. Жөө кеткенин билип калышса көңүлү түтпөй артынан жөнөдү бекен. Машина ага жете электе эле муун жүүнү бошоп, араң турган каханага жарылып кетти. Өпкөсүнө батпай солуктап, көз жашы булак болуп оргуп, эми аябай ыйлап кирди. Кош ак шоола болсо кара түндү жарып балбылдап, уламдан улам ага жакындап келатты.